Эгемендүүлүк алганыбызга канча жыл толду? Жылдыздар жооп бере албай уят болгонду. Шоу-бизнестин көрүнүктүү жылдыздары Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган концертке ырдаганы барып, эгемен өлкө болгонубузга канча жыл толгонун билбей уят болушту. Бул тууралуу жергиликтүү каналдардын бири видео жарыялады. Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына канча жыл толду деген журналисттин суроосуна эстрада ырчысы Анжелика мен даяр эмесмин десе, ырчы Малика Дина мага мындай суроо бербегиле деп жооп кайтарганын көрүүгө болот. Ырчы талант алтымышка мен үй бүлөм менен бактылуумун. Ырчылар талант алтымышка менен Ая Садырованын чогуу түшкөн сүрөтү интернетке катуу талкууга алынууда. Негизи ырчы талант алтымышка жубайы менен ынтымактуу жашап жатканын айтканы бар. Бирок ырчынын келинчегим кызганчак деген сөзүн кармаган айрым көрөрмандар анын ырчы Ая Садырова менен түшкөн сүрөтүн талкуулап, талант үй бүлөсүн таштап кеттиби дегендей жагымсыз пикирлерди калтырышкан. Ар кандай сын пикирлерди уккан ырчы талант алтымышка мынтип жооп берди. Эмнеден баштасам экен? Бул посту мен оюарам, бекерчи, кыларга иши жок жана бирөөнүн үй бүлөсүнө мурдун тыккандарга арнайм. Мен аялым менен ажырашып, аяга үйлөнүп алыптыр дегендер. Оозуңарга таш. Силерге жаратканым жүрөгүңөргө бир гана ыйман берсин. Мен үй бүлөм менен бактылуумун, деп билдирүү жазып калтырды. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Чипалак Баатырдын сүрөтү $100 миллион сатылабы? Элди эриктирбеген. Чипалак Баатыр деген каймана аты бар. Зарылбек Аликенов жакында өзүнө түгөө издеген пикирин жазса. Эми сүрөтү Тарых музейине коюлуп, $100 миллион сатылганы жатканын жар салды. Ал сүрөттү тарткан сүрөтчү ким экенин, кайсыл Тарых музейине коюлганын жазган жок. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.